13:44 болды. Берекет Грантқа келіп қалдым мен. Деп Берекет Грантқа келіп 481 сомға. 34 минуттырдай примерно уақытта. Домой қойған болчум шарға. Ровно 45 минут деген заказды берді. 9 минут қалып бермегечи окончанияға. Бүгін суббота. Так, 10 январь. Буйруса понедельниктен баштап иш болот деген жакшы бир ой менен жүрөбүз. Бардыгыбыз эле. Ошого азыр хотя бы арендадан жапса дагы ошого сүйүнүп коюп деген ой максат менен иштеп жүрөбүз. Бирок жанагы 8000 иштеп аткандар чыныгы уважение аларга, чыныгы респект. Андай табыш аябай жакшы. Мен ошого сүйүнүп жатам деп жанагындай сүйлөй берсе. Так, мен азыр по идее бияктан коюп туруп, пайдаланып коюп эмеге барышым керек, Агурга барышым керек. Ошол жака барып, анан ошол жактан кайра обратно домой сокулууга себеп дегенде бүгүнкү максат опять же аренданы жаап коюш. Могул жерге турайын дагы. Буюрса. Потому что тартып коюш, видеону тартып коюштан эме да, жанагындай обязательстволор бар да, мисалы үчүнчү. Ошол обязательство, кандай обязательство сурай турган болсоңор, барыңыздарга ассаламу алейкум, жалпы жамаат таксиде иштеп мекендештер, агалар, эжелер, инилер, карындаштар. Кутмандуу кушуа күнүңүздөр менен. Бүгүнкү видеонун спонсору Эксперт паркиндеги ушул парк кошулуп иштейм деген болсо, сиздерди жакшы бонустар күтүп турат, жакшы проценттүү услугалар күтүп турат. Ал проценттер кандай десеңиздер, сиздер үчүн ар бир заказдан 2%, ар бир заказдан 4 сомдон, же болбосо күнүнө биринчи заказдан 50 сом алат дагы. Ошо менен сиздер менен бир суткага коштошот. Поддержка 24/7, моменталдуу выплаты, наркы берки, фотоконтроль өткөндөн кийин балансга акча салып берет, ошол акча менен жумушту баштасаңыздар болот. Жана эксперт паркта реферальный ссылка деген сөз бар. Ал сөздү кантип иштетем деген ойго вопрос болгон болсо, сиздердин атыңыздардан келген адам эксперт паркка берген комиссиясынан силерге процент чыгарып берген дополнительный доход десем адашпасам керек. Кимде ким кошулам деген болсо, экономдон баштап бизнеске чейин, курьерден баштап доставкага чейин, экспресстен баштап грузового чейин. Бул деген номерлерге калтырып коюп, чалып, кошулуп, фотоконтроль өтүп, ийгиликтүү өткөндөн кийин жумушту жакшылап баштай бересиңер. Мен дальше улантайын. Могу Матис көрүнүп атабы силерге? Же көрүнбөйт атабы? Заряженный Матис экен, амачы. Заряженный экен, 03522 дейт. Бумер кетти. Ош базар, если чё. Так, мен пайдаланып коеюн жака. Короче, мен линиядан чыкпай коюп турмун да, чыкпай коюп, домойду өчүрбөй коюптум да. Заказ түшүп калса болобу, блин. Заказга келип, айланып келдим да, короче, могу Берекет Грантычы обратно остановкага чейин. Айланып келип келсем, эшикти ачып туруп эле, саламатсыздык эле, могу берип койсоңарбы деп туруп эле. Кысат го. Кысат. Саламатсыңар деп эшикти ачып туруп эле, эмени берип коюп атпайбы? Пакеттичи. Жеткирип койсоңар деп. Доставка беле десем, ооба дейт го. Могу жаман кысат экен могучу. Аркада да мына көрүнүп атабы? Тигиде эле. Короче, апарып анан кете берсем, пайдаланып дальше бул эмне экен? Ладно, не суть. Ошондой болуп калды. Комфорт, оплата карта экен, мейли деп кетип атамын ошол жака. В принципе, мен калай турган жак эмес, короче, мен калай турган жак Агурга да. Мен Агурга барышым керек пайдаланып коюп. Бул жерде азыр получается буну жеткирип туруп, анан кийин ошол жерден пайдаланып коет экен да. Ошолордан кантип чыгып кетем деп ойлонуп атсам, заказ түшүп калды. Ошондой, короче, ошондой. Могу доставкасын алып келдим. Могундай болуп атат. Оплата, ожидание канаке? Ожидание койбодум белем. Ушул экен, походу. Амачылык. Видео тартып сүйлөп атсам келип калды го. Так, короче, могу эме кылабыз. Завершить этебиз. Куяк кереги жок. Бара турган жерибиз. Так. Хан Теңир 20-үй.
Хантеңир 20. Ошол жака барышым керек мен. Канча убакыт көрсөтөт экен? Поехали. 29 мүнөт дейт, а? По-любому берсе керек. Ай, ё-моё. Пополнить баланс кылыш керек да биякта эми, а? Балинский деп. Ладно, анда башка паркка кошулуп туруп бара коебуз. Короче, башка паркты кошо койдум, падилам койдум. Нур Суфрага берди. Ивана Памфиловадан. Эконом комфорт болуш керек, скорее всего. Экономду өчүрүп туруп анан кийин линияга, то есть линияга чыгып туруп анан кийин экономду өчүрүп койдум да. Ошондо эконом өчүргөн малда берип калдыбы дейм да, что-то заказда. Кеттик анда, азыр барып туруп пайдалан барып жака барабыз деп пайдалан коюп. Пайдалан менен получается мен тияктан Сокулуктан келдим, домой коюп. Анан бир заказ менен бияка келдим, получается. 160 сом ал жактан калса, 400 сом ал жактан калса, 560 сомдой иштептирмин да, образно. Эмегечи пайдалан коюп келгенден кийин линияга чыкканыма уже почти 2 саат болуп калды. 1 сааттай күтүп отурдум да просто заказдычы. Өтүңүздөр. Жокпу? Так, 178 сом келдик. 17 мүнөт. Пока заказ жок жака. Бир канча калды ал жака азыр? 18 мүнөт дейт, а? Экономду жандырайлы. Бираз күтөйлү. Заказ береби экен, бербейби экен. А так бул жактан Нур Суфрада эмне болот? Движняк. Курсакта качты бирок негизичи. Так, мына 164 сомго келдим 11 мүнөттө. Точканычы прям билгендей коюп койгондой да. Неге дебейсиңерби? Карасаңар. Жол тосук. Так, мен что там обратно экен, же ушулар майда экен мен. Так, обратно экен, а? Кеттик анда. Короче, ушу по делам койгон эмен келген максат ушул болчу да. Варенье. 4 карагат менен малина. Эми домой коюп туруп кетиш керек. Так, что там? Домой. Ну-ка. Домой. 34 мүнөт көрсөтөт. Так. Жандырам да, конечно, жандырам да экономдорду. Канча жандырып болот болчу. Полный жандырыш керек да. Эми освещение эме алат экен, а? Күтөбүз эми ушул жактан. Бир аз убакыт. Кеттик анда. Ушинтип Азиянын астынан өтүп кетип атканда эле, короче, киргим келет Азиягачы. Анан жана кирип бонустардан сакталып калыптыр да. Ошого могу сэндвичти бир оромо жусай менен, анан бир мына куриный бедро алып, бир суу. 300 канча сом болгон да. Бонустар менен 120 сом болду акча. Ушул азыр эми бир шамшумбет отурган кийин бияка линияны баса бастаган кеттик. Линия заказ чыга чыкпай экен. Жегенче басып отурсамбы деп ойлоп калдым да, бирок закон подлости бар го жана. Именно жеп баштаганыңда заказ берип коет. Ошого кийин бир аз калгандан кийин линия чатып ошем. Короче, могу вокзалга алып келдим. 248 сомго. 15 мүнөттө келдим окшойт, по-моему. Бирок бул жакта башка проблема болуп калды да. Короче, могу жерде турган телефон, могу жөн өчүп калды го, сам по себе эле. Билбейм, что-то неге мындай болуп калды, түшүнбөй калдым. Анан берки телефондон Яндекс.Про неме кылып кирип, анан кийин эме болбодумбу? Азыр могу жер кичине бир аз токтотуп туруп. Бул экинчи парктын да немеси балансы аз калып турду. Онун да балансын толуктап коеюн азыр. Бир жолу анан кийин акырын жылабыз шаарга. Бул жерде да баланс жок, ал жакта да баланс жок, короче. Бул жер вообще өчүп калган. А бул баланс требует это, азыр буга баланс толтуруп коелу. Анан кеттик дальше. Ну, зарядкасы өчүп калган окшойт го, походу, что-то. Азыр жылдырсам жанып кетти го.
Бул жак кипит. А так, Ош, Талас, Жалалабад. Бияктан келген машиналар баарын тосуп алат. Каяка, чо там, кеттикпи деп пополнить баланс кылдым го, ё-моё, эмне болуп атат эми. Баланс кылдым. Так. Эми жатко. Да, канча минут? 14 минут бар экен эсилчү. Чыкса керек, соколукка чейин. Чыкпайбы? Скорее всего, чыкпайт. А так, в принципе, бүгүнкү күндүн ушундай по делам болгон немеси. 441 берки парктан тоже примерно ушунча иштедим да. Ошондо 1000 сом иштептирмин да. Күтүп отурайлы примерно берсем көрөбүз да. Болбосо так ушундай эле болду негизи бүгүнкү видеонун эмеси. Мазмуну. Понедельниктен баштап буюрса жакшы жаңылыктар менен силерге жага тургандай, силердин короче, даяр болгула жакшы жаңылыктар бар. Понедельникке чейин.